Саламатсыздарбы достор? Достор, өткөн сабактан башталышында биз сиздер менен JavaScript'теги типтер боюнча таанышканбыз. Ал жерде number, int, boolean деген типтер бар болчу. Ошолордун катарында string деген да тип бар болчу. Башкача айтканда sub деген тип. Бүгүн сиздер менен достор ошол sub тибин үйрөнөбүз. JavaScript'теги string тибини үйрөнөбүз достор. JavaScript'теги string тиби достор өзүнө тырмакчанын жардамы менен өзгөрмөлөр түзүп алат экен дагы. Ал тырмакчанын ичинде биз бир канча текстти, сүйлөмдү, бир канча узундугу чоң болгон текстти камтысак болот, же болбосо бир же эки символду камтысак болот, бир же тамганы камтысак болот экен да. Ал string тиби өзүнө символдордун жыйынтысын камтыйт экен. Достор, бирок JavaScript'те бул string тибиндеги түзүлгөн өзгөрмөнү өзгөртүүгө болбойт экен. Аны өзгөртүү үчүн анын маанисин өзгөртүүгө туура келет экен да. Аны жөн гана өзгөртө албайт экенбиз. Достор, бүгүнкү сабакта биз сиздер менен JavaScript'теги string тиби боюнча таанышабыз да. Кийинки сабакта ошол string тибинин мондай concat, slice, to uppercase, to lowercase деген функциялары боюнча маалымат алабыз. Бул функциялар эмне кызмат аткарат экенин үйрөнөбүз. Эми караңыздар, бул жерде мисал келтирип койдум. String'ти түзүүнүн бул жерде 4 түрүнү көрсөттүм. Мисалы string 1 деп константа аркылуу түзүп алсам, string 1 деген өзгөрмөсү бул бизде string болуп саналат, эсептелинет. String тиби бул себеби бул жерде тырмакчанын жардамында түзүлүп атат. Жана ал тырмакча өзүнө ушундай hello world деген текстти камтып атат. String 1де биз эки кош тырмакчанын жардамында string тибиндеги өзгөрмөнү түзүп атабыз. String 2 өзгөрмөсү бул жалгыз тырмакчанын жардамында түзүлгөн string тибинин өзгөрмөсү. Бул жерде тескери арткы белгинин жардамында түзүлгөн өзгөрмө экен да string 3. Ушундайча 3 жол менен түзсөк болот. Стаптарды, стрингтерди. Жана 4-чү жолу достор бул string объектинин конструктор аркылуу жарыялап алсак болот экен да. Андан кийин дагы бир жол бар. Жөн гана мына жерде new деген сөзү жок гана string конструкторунун жардамы менен stringти түзүп алсак болот. Бул жерде new string деген эсе бул жерде string түзүлдү, бирок анын тиби достор string эмес дагы объект катары түзүлөт. Бул жактагы булардын тиби string тибинде болот да. Бул жөнүндө практикада көрөбүз. Азыр сиздерге жөн гана теориясын айтайын. Негизинен биз практикада көрбөсөк, бардык эле коддорду мындай теориясын алып практикада көрбөсөк, биздин билимибиз толукталбайт экен да, жакшы болбой калат экен. Мен сиздерде практикада дагы көрсөтөм. Андан кийин бул жерде караңыздар, string 5 өзгөрмөсүн караңыздар. Hello my world деп атабыз. Бул жерде my сөзүнө достор биз кош чектин жардамында, кош тырмакчанын жардамында консольго же болбосо биздин баракка чыгаргыбыз келсе, анда биз ушундай кылып түзө албайт экенбиз. Бул жерде error болуп калат экен. Себеби string 5 достор бул жерде hello деген сөздү гана таанып калат экен да. Бул эки тырмакча ачылды. Hello дегенди тааныйт да, калганын тааныбай калат. Буну да практикада жакшыраак кылып түшүндүрөйүн. Андан кийин достор ошо JavaScript'те саптарды өзгөрткөнгө болбойт дедик. Бул жерде str деген өзгөрмө жарыялап, анын маанисин hi деп бердик да. Бул жердеги h'ты hi'дын 0-чы индексиндеги маанини өзгөртүүбүз керек болсо, мондай кылып өзгөртө албайт экенбиз. strдин 0-чы индексиндеги маанини кичинекей h кылып кой деп бере албайт экенбиз. Бул жерде мурдагы эле маани чыга берет да. Могул алерттен же болбосо консольдон чыгарганыбызда strдин мааниси бул жердеги эле hi мааниси чыга берет экен. Аны өзгөртүү үчүн достор, сапты өзгөртүү үчүн анын биз жаңы маанисин өзгөртүшүбүз керек экен. Жаңы маани берип
берүү аркылуу гана өзгөртө алат экенбиз. Бул жерде хайда достор мондай биринчисин кичинекей ашты жазып туруп, андан кийин биринчи индексиндеги маанини экөөнү кошуп туруп, андан кийин ошол эстерге жаңы маани кайтаруу аркылуу жолу менен өзгөртө алат экенбиз. Ошондо чыгарганыбызда достор бул жерде хай деген маани чыгат. Эми достор, сиздер менен чыгаруу операторлорун көрсөтөйүн. Бир аттуулугуна. Бул жерде караңыздар, слэштин жардамы менен биз ошо string тибиндеги өзгөрмөнү, текстти ушул слэштин жардамы менен ошол текстке символдорду кошо алат экенбиз. Жөн гана кошуп коюу туура эмес болуп калат экен да. Иштебей калат да. Мисалы, жана эле көрсөткөндөй, бул жерде көрсөткөндөй, май сөзүнү кош чектин жардамында чыгаруу үчүн, мондай кош тырмакчанын жардамында чыгаруу үчүн тырмакчанын алдына слэштин коюп, анан май деген сөздү жазсак болот экен да. Бул жерде слэшти ачып, эки тырмакчаны жазып, кош тырмакчаны коюп, андан кийин май сөзүн жазып дагы, андан кийин майдан кийин дагы тырнакча болуш үчүн мындай слэштин жардамында тырнакчаны коюп туруп чыгарышыбыз керек экен да. Болбосо биздин программабыз тааныбай ката берип калышы мүмкүн. Мисалы эле бул жерде бир тырмакчаны чыгаруу үчүн мындай бир слэштен кийин бир тырмакча, эки тырмакча, кош тырмакчаны чыгаруу үчүн слэш, андан кийин слэштин өзүн чыгаргыбыз келсе, слэшти кылып туруп, коюп туруп, андан кийин дагы бир слэш кылып койсок, ошондо ушул слэш өзү чыгат экен да, арткы сызыгы. Андан кийин биздин сабыбыз жаңы саптан башталышын кааласак, анда биз жаңы слэшти коюп, андан кийин энди койгонубузда бул уже new line дегенди, n тамгасы new line дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле, мисалы, бул символдорду коюш үчүн, таптарды, вертикалдык таптарды коюш үчүн backspace, анда ошол слэшти коюп туруп, андан кийин символду коюшубуз керек экен да. Мисалы, слэш кылып тап болуш үчүн тини коюп, ушундай кылсак болот экен. Же болбосо биздин мисалы программа жазып атканыбызда текстибиз аябай узун болуп калса, программабызда достор текст биздин программа менен узун болуп кете берет да, толук текстибиз көрүнбөй калат. Бизге ал текстти өзүгө ылайыктуу кылып чыгаруу үчүн мындайча чыгарсак болот экен. Баягы кош чекти коюп, биздин сапты жазып, ал сабыбыз кайсыл жерден кийинки саптан башталыш керек болсо, ошол жерден мондай кош тырнакчаны коюп, плюсту койсок, бул жерде биздин текстибиз мондай узун болуп кете бербейт дагы. Бул жерден ушундай өзүгө ыңгайлуу кылсак болот. Же болбосо, достор, бул жерде мисалын бир аз туура эмес болуп калыптыр, коюлуп калыптыр. Бул сап аябай узун дегенден слэшти койсок, андан кийин узун сөзүнү биз бул жерден жаңы саптан жазып алсак болот. Бул слэштин жардамы менен дагы сабыбызды кыскартып алсак болот экен, же плюс белгисинин жардамында дагы кыскартып алсак болот экен. Ошондой достор, дагы бир символ бар. Баягы арткы символдун жардамы менен, мындай арткы белгинин жардамы менен биз текстти дагы жазып, андан кийин доллар символун чакырып, жана фигурдук кашанын ичине биз өзгөрмөлөргө доступ алсак болот экен да. Башка ошол текстибизде кандайдыр бир башка өзгөрмөгө доступ алуу үчүн ошол доллар символун коюп чыгарат экенбиз. Биз өзгөрмөлөргө тексттин ичинде өзгөрмөнү чакыргыбыз келсе, ошол арткы символдун жардамында чакыра алабыз. Жөн гана кош символдун же болбосо жалгыз тырнакчанын жардамында, кош же жалгыз тырнакчанын жардамында биз мондай кылып сум деген, мисалы, сум деген өзгөрмөгө, функцияга доступ ала албай калат экенбиз да, сырткы өзгөрмөлөргө. Бул жерде карап көрүңүздөр, арткы белгинин жардамында 1 плюс 2 барабар деп жазып алдык. Андан кийин биздин мына сум деген, сам деген функцияны чакыруу үчүн, иштетүү үчүн ушул долларды чакырып, фигурдук кашаны ачып, сам функциясына 1 жана 2-ни
параметр катары бердик. Бул параметр А жана B параметри бизге A плюс B кылып sum функциябыз A плюс B'нын суммасын кайтарып берет экен. Бизде A'быз 1, B'быз 2 болгон үчүн 1 плюс 2 3 болот. Бул жерде 3 деген сумманы кайтарып берет дагы. Бул жердеги маани достор ошондо 3 болуп калат экен. Жыйынтыгында бизге ушундай жыйынтык келип чыкты. Бул жерде 1 плюс 2 барабар өзү чыкты. 1 плюс 2. Андан кийин 3 дегенибиз достор бул жердеги функция иштеди да. Буну да мисалда иштеп атканыбызда жакшыраак кылып түшүндүрүп берейин. Ошондой эле достор, биз башка типтерди бири-бири менен салыштыра алат элек. Мисалы number болгондо тиги number өзгөрмөлөрдү бири-бири менен салыштыра алабыз. Бирок объекттерди салыштыра албайт экенбиз. Объекттерди салыштырганыбызда эки окшош объект түзсөк дагы алардын окшош касиеттери окшош болсо деле бири-бирине барабар болбойт экен. Бирок бул жерде саптарды салыштыра алат экенбиз. Саптарды салыштырып атканда достор, ал саптагы символдордун ASCII кодун алып туруп, андан кийин ошол ASCII коду боюнча программа салыштырат экен. Мисалы константа A деп жарыяладык. A өзгөрмөсү өзүнө A символун камтыйт, B өзгөрмөсүнүн мааниси B символ экен. Эми бул жерде A символунун ASCII коду достор 97, B символунун ASCII коду 98. Бул жерде салыштырып атканда A кичине B'дан деп атат. Ошондо 97 кичине 98ден болсо, анда бул жерге консоль логго A is less than B деп чыгарып бериш керек да. Эгер 97 биздин учурда 97 98ден кичине, ошон үчүн биздин бул if'тин ичиндеги шартыбыз иштейт. Эгерде бул жердеги маани бир A B'дан чоң боло турган болсо, анда бул жактагы маанилер иштейт болчу. Ушинтип салыштырсак болот экен достор. Кийинки сабакта сиздер менен айтып кеткен эле жана айтып кеткендей, JavaScript'теги string'тин функциялары боюнча тааныштырабыз. Бүгүн ушул саптын өзү менен эле түшүнүк ала алабыз. Азыр биз сиздер менен мисалдардан көрөлү, практика жүзүндө көрөлү. Достор, мен string деп өзгөрмө, файл түзүп алдым. Эми ушул string'ге мисал жазайын. Так, мисалы let деп string өзгөрмөбүздүн аты string 1 болсун. Аны бул жерге мисалы деп жаздык. Бул жерде караңыздар, let string 1 деп string 1 өзгөрмөсүн түздүк. String 1-биздин тиби достор string тибинде болуп атат. Себеби бул жерде биздин мындай hello world деген сөзүбүз тырнакчанын ичинде жазылып атат. Бул текст болуп атат. String тиби бул өзүнө текст символдорду камтыйт. Бул жерде string 1-бизде ушундай түзүп алдык. Дагы бир string түзсөк, аны жалгыз эле тырнакчанын жардамында түзөлү. Ушундайча да түзсөк болот экен string өзгөрмөсүнү, же болбосо дагы бир өзгөрмөнү string 3 деп, аны биз тескери тырнакчанын жардамында түзсөк болот. Дагы бир түзүлсөк string 4 барабар new string деп string объектисинин конструктору аркылуу жазып көрөлү. Object болуп калат бул биздин учурда. Андан кийин дагы бир өзгөрмөнү түзсөк, string 5 string жаңы string конструкторунун жардамы менен түзүп алсак болот экен. Достор, эми ушул түзүлгөндөрдү чыгарып көрөлү.
string 1'den başlап, string 2'ni çıgarалы, string 3'tü, string 4, string 5. Dostlar, bu жерде biz 5 жол менен string тигиндеги өзгөрмөнү түзүүнү үйрөндүк. Бардыгын чыгарып көрсөк, бардыгы окшош чыгат. String 4 өзгөрмөсүнөн гана башкалары гана. String 4 bizde string it's object деп чыкты. Бул объект болуп чыгып атат да. Бул жерде мисалы бул жерге бир 4 деп койсок, бул жерде өзү it's object 4 деген маани чыгат да, string катары чыгат. Бирок достор, бул ушунун type of'ты карап көрсөк, string 4'түн тибин карайлы. Tibi достор объект болот. Бул жердеги string 5'те карасак, анын тиби stringlet тибинде болот. String конструктор аркылуу түзүлгөн. Type of string 3'те карасак, калгандардын баардыгынын тиби string тибинде болот. Булардын да типтери string тигинде, бул гана new string жардамында түзүлгөн, бул объекттин жардамында түзүлгөнү үчүн анын тиби объект болуп калат достор. Бирок бул жерге мисалы башка символду кошсок, 4 кошсок, анда бунун тиби дагы string тибине өтүп кетет да, себеби бул жерде уже обычный эле string тибинде болуп калды. Эми достор, мисалы ошол эле монун өзгөрмөнү ала турган болсок, hello world деп. Эми ушул сөздү достор hello my world деп мисал көрсөткөнбүз жана теорияда. Бизде my деген сөздү кош тырнакчанын жардамында чыгаргыбыз келе турган болсо, монтип түзө албайт экенбиз. Бул жерде string 1 өзгөрмөсү өзүнө hello деген сөздү гана алып калды дагы. Hello'дан кийин бул жерде тырнакча болгону үчүн бул мондайча түшүнүп калат да, бул жакта окулбай, бул жердеги символдор окулбай калат дагы. Бул string 1 бул hello деген сөздү гана алып калат да. Ушундай түшүнүп алат. Биз бул жерде my деген сөздү тырнакчанын жардамында чыгара албай калабыз. Ал үчүн биз бул my сөзүнү тырнакчага алып чыгаргыбыз келсе, бул слэштин жардамында чыгарсак болот достор. Мисалы string 1 өзгөрмөсүн чыгарып көрөлү. Мындай учурда бизде hello my деген кош тырнакчанын жардамында чыгат. Hello my, андан кийин world деп чыкты. Же болбосо достор, string 2 деп кайра жазып көрөйүн. Бир кош эмес, бир тырнакчанын жардамында өзгөрмөнү түзүп, анан my сөзүнү мондай кош тырнакчанын ичинде чыгара алабыз. Себеби бул жерде уже сырткы символ башкача болуп атат да, бир жалгыз гана тырнакча болуп атат, ичиндеги кош тырнакча болуп атат. Аны чыгарып көрсөк, ушундайча бул my деген сөзү дагы тырнакчанын ичинде чыгарылды. Же болбосо my сөзүнү могу сырткы stringде жарыялап аткандагы тырнакчаны биз тескери арткы белги тырнакчасынын жардамы менен дагы түзүп туруп, анан кийин бул жерде кош тырнакчаны койсок болот, достор. Андан кийинки мисалдарды карап көрөлү, теорияда өткөн мисалдардан. Достор, мен убакытты үнөмдөй үчүн бул жерге мисалды көчүрүп койдум, жана теорияда түшүндүрүп бергенде. Эми карап көрөлү достор. Биз string тегиндеги өзгөрмөнү өзгөртө албайбыз дедик. Бул жерде чоң h-ты биз кичине h-ка айландыргыбыз келип атат, бирок монтип айландыра албайт экенбиз да. Эми бул жерден ушул эле str өзгөрмөсүн 0-чү
индексин чыгарып көрсөк, бул жерде h чоң h эле чыгат да. Бул жерде өзгөрткөнүбүз менен бул өзгөрүлбөйт. Эми чыгарып көрөлү. Караңыздар, бизге чоң эле h чыкты. Мисалы, жалпысын эле чыгара турган болсок, 0 индекс эмес, жалпысын эле чыгарсак high деген сөз чыкты. Бул жерде бирок 0 индексине h'ты берип атабыз, бирок по-любому бул жерде түшүнгөн жок. Өзгөртө албайбыз достор стерди. Биз качан гана анын маанисин өзгөрткөндө гана өзгөрөт. Мисалы, маанисин жаңыдан түзгөндө гана өзгөрөт да. Мисалы, стерге h'ты ыйгар дегенибизде уже бул жердеги маани мурдагы high деген сөз жоголду дагы, анын үстүнө high'дын ордуна бизге h деген маанини ыйгарып коюп атат да. Бул жерде маанибиз достор азыр h эле болуп калат, кичинекей эле h. Же болбосо мындай кылып анын маанисин жаңыдан түзсөк болот экен. H плюс sтердин биринчи элементи, бизде 0 элементи чоң h, биринчи элементи болсо i сөзү, i тамгасы. H'ка h'ке i тамгасын кошобуз да, анда кичинекей high болуп келип чыгат. Ошол кичинекей high'ды h менен кичинекей h тамгасы болот. Аны стерге ыйгарганыбызда бул учурда дагы жаңы маани ыйгарып атабыз. Мурдагы high сөзүнүн ордуна үстүнө эле high сөзүн алып, ушул жаңы маанини бул жака ыйгарып коюп атат. Ошондо карап көрөлү, биздин учурда ошондой кичинекей high h тамгасы менен high деген сөз келип чыкты бул учурда. Биз бул жерден 0 индексине деп ыйгарып атканда, бул жерде өзгөргөн эмес. Биз качан жаңы маани ыйгарганда гана биздин string тибиндеги өзгөрмөбүз өзгөрөт. Жөн гана маанисин өзгөртө албайт экенбиз. Болот кээ бир учурларда анын маанисин өзгөртүү үчүн анын атайын функциялары бар. Мисалы, uppercase, lowercase кылганыбызда бизде мисалы high сөзүн uppercase кылганда бул жерде i тамгасы да чоң тамга болуп калат да. Ошол жардамчы функциялардын жардамы менен гана өзгөрмөнү, string тибинде өзгөрмөлөрдү өзгөртө алат экенбиз. Анда дагы жаңы бир өзгөрмөгө ыйгаруу аркылуу өзгөртөбүз да. Ал жөнүндө кийинки сабакта stringдин функцияларын айтып берем достор. Бизде дагы бир теорияда өткөн функция бар болчу. Мисалы, саптарды, ошо string өзгөрмөлөрүн салыштырсак болот эле. Бул жерде көчүрүп алдым. Караңыздар, бул жерде a өзгөрмөсү өзүнө a символун камтыйт экен, b өзүнө b символунун маанисин камтыйт экен. Эми бул жерде a менен b'ни салыштырып атканыбызда биз алардын ASCII кодун гана салыштырабыз деп айттым. Бул жерде анын мааниси 97. Мындай кылып жазып коеюн. ASCII коду 97ге барабар, б'ники 98ге барабар. Эми бул жерде a кичине b'дан өтөт. Ошондо 97 кичине 98ден өтөт. Бул жерде бизде туура болот дагы. Бул жер иштетип көрсөк, мисалы a is less than b деп чыкты. Эгерде бул мисалы дагы бир өзгөрмө түзүп көрөйүн. C'ни жазалы. C'нин мааниси C болсун. Анда b 98 болсо, C'нин ASCII коду 99. Эми бул жерге C'ни койсом, C дейт 99 98ден кичинеби, b'ден кичинеби деп атат да. Анда бул учурда биздин шартыбыз туура болбойт дагы. If'тин ичинде функция иштебейт да. Андан кийинки шартка өтөт. Бул жерге келейин. Эгерде C 98ден чоң боло турган болсо, анда бул жерде чыгар дейт да. Чыгарып көрөлү. Чыгарсак, C is greater than b деп атат да. Бизде 99 98ден чоң деп аткандай сыяктуу болуп атат. Себеби бул жерде C'нин ASCII коду алынып атат. C тамгасы C b'ден чоң деп атат. Достор, ошондой эле айтып кетишти унутуптурмун. Жанагы арткы белгинин жардамындагы мисалды карап көрсөк, арткы тырнакчанын жардамы менен, тескери тырнакчанын жардамы менен биз башка өзгөрмөлөргө
доступ ала алабыз дедик. Бул жерге мисалды көчүрүп келдим достор. Бул жерде караңыздар, str6 дейт. Str деп турайын. Str деген өзгөрмө. Str деген өзгөрмөгө биз мондай тырнакчаны ачып туруп, мындай кылып чыгарсак болот. Тескери тырнакчаны ачып 1 + 2 барабар доллардын белгиси жана фигурдук кашанын жардамында доллар экөөнү бирге коюп, андан кийин биз сырткы өзгөрмөнү чакырсак, биздин учурда sum функциясын чакырсак, sum функциясы өзүнүн кызматын ушул жерде аткара алат, ушул жерде гана орундай алат да. Мисалы sum a параметрине 1, b параметрине 2 деген маанини берип атабыз. Бул sum функциясы бизге a менен b'нын суммасын кайтарып берет экен. 1 + 2 барабар 3 болуп чыгат да. Бул жерде 1ге 2-ни коссок 3 болот. Натыйжада 1 + 2 барабар, андан кийин бул жердеги маани бизде 3 болот да. Жыйынтык 3 келип атат да. Бул жерден 3 деген жыйынтыкты берет. Чыгарып көрөлү. 1 + 2 барабар 3 деп чыкты. Дагы мисал эле мондай let new value деп турайын. New value 30 дейли. 30 болсо, андан кийин let new str деп турайын. Ал мисалы арткы тырнакчанын жардамында 10 + 20 барабар деп туруп, бул жерде долларды калдым. Долларды символун чакырып, андан кийин могул new value'ну чакырсак болот. Ушул str'де new value'ну чакырып атат да. Бул жерден new value'нун мааниси колдонулат да. 10 + 20 барабар new value'нун мааниси 30 деп чыгарып берет достор бизге. Мисалы log new str деп new str чакырайын. New value'ну чакырайын. New str так. 10 + 20 барабар 30 деп бул жердеги new value number'ди бул жерде чакырып атат. Бирок биздин учурда new str'дин тиби достор string бойдон калды. Бул жерде string өзү бул жерге чейин string болуп атат. Андан кийин бул жерде new value'дин тиби 30, бирок могул доллар символ, доллар жана фигурдук кашанын жардамында чакырылып аткан үчүн бул жерде уже достор string тибине өтүп кетип атат да. Азыр мисалы бул жерде new str'дин тибин көрө турган болсок, new str'дин тиби string бойдон калды достор. Биз мурда сабактарда да өткөнбүз. Number'ге number'ди кошсоң number, тиби number болот. String'ге number'ди кошсоң тиби string болот, Бул биздин учурда дагы string тиби бойдон калды достор. Достор, бүгүн сиздер менен string тибин өттүк, аларды кандай жарыялаш керекин үйрөндүк. Бул жерде 5 жол менен string тибини жарыялап алсак болот экен. Кийинки сабакта сиздер менен string тибинин касиеттери, башкача айтканда функциялары менен таанышабыз. Ал функциялары кандай кызмат аткарарын үйрөнөбүз. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.